Саламатсыздарбы, күнгө дүйшөмбү Супер ТВда Сереп Чекит KG сайтынан алынган саат 15:00 карата учурдун актуалдуу маанилүү акыркы жаңылыктары менен тааныштырабыз. Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев 24 KG сайтына качан кызматтан кетерин айтты. Кыска мөөнөттүн ичинде реформа кылдым. Мен медициналык кызматкерлердин айлыгын 200%-га көтөрөм, анан кызматтан кетем деди ал. Жакынкы аралыкта дарыгерлердин айлыгын 200%-га көтөрөм. Биздин бюджетте акча жок, бирок мен чиновниктер ар тарапка жумшаган акчаны таптым. 1-апрелден баштап кызматкерлердин эмгек акысы 100%-га көтөрүлгөн. 1-июлдан баштап калганын 50%-га көтөрөбүз. Кайдан таптыңыз дейсизби? Мен таптым. Азыр мен Ошто иш сапарда жүрөм. Ар бир оорукананы көрүп, биздин чиновниктер уурдап жаткан акчаларды тапсам дейм, деди Алымкадыр Бейшеналиев. Ак Бата партиясынын лидери Нариман Тюлеев Бишкек шаардык кеңешине шайлоодо Эмгек партиясы алган добуштарды жокко чыгарууну талап кылат. Бул тууралуу ал өзүнүн Фейсбуктагы баракчасына жазып чыкты. Анын айтымында шайлоо алдындагы өнүктүктүн катышуучулары квартал башчыларын жана үй башчыларын сатып алуу болгонун ырастап бере алышат. Алар башка партиялардын үгүтчүлөрүн иштетпей, үгүт материалдарын чогултуп ыргытып ийип жатышты. Кыргызстан элдик демократиялык партиясы шайлоодон четтетилгени тууралуу жаңылыкты окуп таң калдым. Акыйкат чечим болдубу жокпу айта албайм. Бирок менин калыс оюм боюнча Эмгек партиясы дагы шайлоодон четтетилиши керек эле. Үй башчылары шаардыктарга таасир этип, аларга азык-түлүк баштыкчасын берип, тилкеден сырткары шайлоодо пенсионерлерге кимди шайлаш керектигин түз эле көрсөтүп жатышты. Бул фактынын баары жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыяланган менен чара көрүлгөн жок. Дээрлик бардык катышуучу партиялар шайлоодо массалык түрдө мыйзам бузуулар болгондуктан тилкеден сырткары добуш берүүнүн жыйынтыктарын жокко чыгаруу өтүнүчү менен аймактык шайлоо комиссиясына кайрылышты. Мындан тышкары Дордой базарында булжумаларда жапырт түрдө патент сатып алуу аркылуу массалык добуш сатып алуу болду деп жазды ал. Москвадагы кыргыз мигранттары жолугушуу өткөрүп, жер жана суу сактагычтарды Өзбекстанга өткөрүп берүүгө каршы экендиктерин билдиришти. Бул тууралуу жолугушуунун катышуучулары маалымдашты. Алардын айтымында жолугушууну Бүтүн Кыргызстан партиясынын өкүлдөрү жана жарандык активисттер уюштурушкан. Мигранттар Кара Суу районунун Сабай айыл аймагынын Ынтымак айылынын 10 күндөн ашуун убакыттан бери Өзбекстанга 50 гектар жердин берилишине каршы демонстрация өткөрүп жаткан тургундарына колдоо көрсөтүштү. Мындан бир апта мурун тактап айтканда 12 апрель күнү саат 23:14 балыкчы Ананьева Караколуна жолунун 204-чакырымында Михайловка айылына жакын жерде жол кырсык болгон. Анда Toyota Camry үлгүсүндөгү жана Audi S4 унаалары сүзүшкөн. Алгач 19-20 жаштагы 3 жигит көз жумуп, дагы 3 жигит Төп райондук ооруканасына тез жардам аркылуу жеткирилген айтылган. Кийинчерээк ооруканада дагы бир жигиттин каза болгону маалым болгон. 14 апрелде 2 жигиттин бирөөсү 2000-жылы туулган Алмазбек уулу ынтымак жандандыруу бөлүмүндө экени. Ал эми экинчиси 2000-жылы туулган Торозбек уулу Батырбек травматология бөлүмүндө жатканы айтылган. Бүгүн 19 апрелде Сереп медиа маалымат агенттиги жол кырсыктан аман калган 2 жигиттин ала абалын билүү үчүн Ысык Көл облустук ооруканасынын башкы дарегине байланышты. Алмазбек уулу ынтымак дагы деле жандандыруу бөлүмүндө комада. Дегеним ал аппаратта жатат. Эч нерсе сезбейт. Ал эми Батырбек өзүн жакшы сезип жатат. Абалы жакшы дешти мекемеден. Акыркы сутка ичинде коронавирус илдети 212 адамдан аныкталды. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. Аймактарга алып карасак, Бишкекте 152, Чүй облусунда 22, Ош шаарында 4, Ош облусунда 2, Ысык Көлдө 18, Жалал Абадта 2, Нарында 12 киши ооруну жуктуруп алганы аныкталды. Коронавирус катталгандан бери өлкөдөгү жалпы көрсөткүч 92.095 адамга жетти. Ал эми акыркы сутка ичинде 6 киши каза болду. Алардын ичинен 2 Бишкек шаарында, 4 Чүй облусунда катталган. Ошентип оорудан жакшы боло албай көз жумгандардын жалпы саны 1555 кишиге жетти. Бүгүн 19 апрелде Аксы районунун Кашкасуу айыл өкмөтүндө мектеп окуучулары жол кырсыгына кабылып, ооруканага түштү. Бул тууралуу Турмуш басылмасы жазып чыкты. Маалыматка караганда, алар түнкү саат 1:30 чамасында кырсыкка кабылышкан. Жабыр тартып ооруканага түшкөн 3 адамдын 2 окуучулар. Алар 15 жаштагы жана 16 жаштагы тургундар болгон. Ал эми унааны айдап бара жаткан айдоочунун абалы оор болгондуктан ага операция жасалды. 2 окуучунун абалы жакшы. Аксы райондук билим берүү бөлүмүнүн окуучулар ооруканада экенин ырастап, учурда кырсык боюнча териштирүү болуп жатканын айтты.
Айыл суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлигинин өсүмдүктөрдүн карантини департаментинин кызматкерлери республиканын чек арасында жана аймагында карантиндик фитосанитардык көзөмөл жүргүздү. Бул тууралуу министрликтин басма сөз кызматы билдирди. Малым болгондой, үстүбүздөгү жылдын 2-апрелинен 16-апрелине чейин 34.070 тонна 23 центнер азык-түлүк экспортко чыгарылган. ЭЭБтин бирдиктүү карантиндик фитосанитардык талаптарына ылайык товарларга текшерүү жүргүзүлүп, экспортталган өндүрүмдүн үлгүлөрү алынды, ташуу шарттары жана эрежелери сакталды. Ушул жана башка жаңылыктарды Сереп Чекит KG сайтына кирип окуп таныша аласыздар. Күнүңүздөр ийгиликтүү улансын.